ушундай бир өзүнчө эреже коюп, Аллах Таала ошолорго бир өңүттөр бир карап, Аллах Таала аларга бир бактылуулук формулаларын көргөзүп, андан бери пайгамбарыбыз көргөзүп, жана ошондой динибизде да айтылып кеткен, Куранда айтылып кеткен чоң бир үй бүлө институту бар деп айтсак болот да. Ал дегенибиз Аллах Таала нике деп айтат да. Нике бул ахырна минкум мисакан галидан, мусулман балдары дейт Аллах Таала. Же болбосо адам баласына кайрылып, мен силерден өтө оор келишим алдым дейт да. Нике деген бул келишим деп которулат экен да. Өтө оор келишим. Ал кандай келишим десе, эркек менен аялдын ортосунда келишим дейт. Келишим кандай болот? Келишим ошол эркек аял кишини менин жубайым болот, жубайлыкка алдым деш менен ошол аялга жооп берүү жоопкерчилиги мойнуна илинет экен да. Демек келишимге баш ийиш керек болот экен. Аял киши болсо мен жубайы болдум, мен жолдошум болду деген келишимге баш ийүү менен мойнуна жоопкерчилик илинет экен да. Демек эки адам тең өзүнүн кайсы бир учурда нике үй бүлөдө ролдор болот экен да. Ошол ролдон чыкпастан, ошол келишимден чыкпастан жашай турган болсо, ала ошол келишими берекелүү болот экен да. Кандайдыр эки компания бири-бирине келишкенде, контракт түзгөндө, ошол келишимдерине бекем болгон болсо, ал компанияда контракт берекелүү болуп, иш бизнес жүрүш керек да. Бирок качан экөөнүн бирөөсү ошол келишимге каршы чыккан болсо, алардын бизнесинде жүрүшпөй калышы мүмкүн да. Ошондой эле никеде дагы эки тараптын бирөөсү өзүнүн кемчилигин алдына өтөп, же болбосо жубайына же жолдошуна болгон негиздерди, милдеттерди аткарбай кое турган болсо, ошондо никеде ажырым пайда болот экен да. Ал кээде аял тараптан болот, ал кээде эркек тараптан болот да. Муну кандай алдын алыш керек дей турган болсок, ал үчүн ошол менин динимде же биздин кыргыздын салт санаабызда, нарк насибизде үй бүлө дегенди ошону жакшы түшүнүш керек экен да. Биз көбүнчө үй бүлө дегенде, азыркы учурда үй бүлө дегенде эркек менен аялдар биз кандай, мен кандай түшүнөм, ошондой болот деген түшүнүп алган да. Эркек ошондой болот, аялым мындай болуш керек, балдарым мындай болуш керек. Аял болсо менин күйөөм мындай болуш керек, балдарым мындай болуш керек деп, ар бир өзү виртуалдуу бир үй бүлө түзүп алышкандагы ошого жетпестен же жете албай эле кыйналып урушушат экен да. Жок, ортодо биргеликтүү негизге, тартипке, эрежеге салынган бир эреже болуш керек экен. Ошонун негизинде экөө жашаганга аракет кылыш керек экен да. Бул ошол болот. Мисалы үчүн биздин кыргыз элибизде эле бизде кыргыздар оң канат, сол канат, аны ичкиликтен тарайбыз да. Анан ар бир канаттарда уруулар болот. Ар бир урууда тукум болот. Ар бир тукумда урук болот экен. Ар бир урук үй бүлөдөн түзүлөт экен да. А үй бүлө эркек аялдан. Кантет десе кыргыздар айтып койду. Эриш аркак болгон дейт да. Же болбосо ынтымактуу болгон дейт. Эки жарым бир бүтүн. Экөө эки аял эркек бир үй бүлөнү түзгөндө гана жашоо болот экен да. Ошондой болуп, кандай кылыш керек экен андай десе, эркек өзүнүн үй бүлөдө милдетин аткарып андан чыкпасын дейт, аял өзүнүн милдетин аткарып андан чыкпасын дейт. Бирок биз кандай болуп калды? Биз ошол милдеттерден чыгып, же болбосо андан аялдын акысын талап кылгандан эме ызычуу башталып алат дейт да. Сен ушуну кылышың керек, кыла албай калган болсо, ошондо сен талап кылып, анан ызычуулар чыккан ошол болуп алат дейт да. Мисалы үчүн бизде кыргыздын боз үйүнөн ала турган болсок, кыргыздын боз үйүндө бизде босогу бар, биякта эр тарап бар, эпчи бар, төр анан колондо деп коет экен да. Эми эпчи деп эмне алып калган десе, ошол эркек эшиктен анан оокатын ташып келген, үйгө алып келип үйөт экен дагы, эр тарапка бар эс алса, аял ошону алып келген нерсесин эптештирет экен да. Эпчи кылып, эптештирип, ошонун үйдөгү атмосфераны түзүп берсе, аял өзүнүкүн кылса, эркек өзүнүкүн кылса, ошол үй бүлөдө бактылуу болот экен да. Бирок качан эркек бияка өтүп кетсе, же аял бул жака өтүп кете турган болсо, ошол тараптан бир катуу бир ажырымдар пайда болот экен да. Ошол нерседен алдын алыш керек экен. Бизде мындай бар, кыз киши менен эркек бала турмуш курганга, үй бүлө курганга алгач үйрөтүлсүн дейт да, ата энеси тарабынан дейт. Кызга мисалы үчүн эң биринчи руханий тарбия берилсин дейт. Руханий ички дүйнөсүнө тарбия берсин ата энеси дейт да. Экинчиси, анан кызга ошол үйдүн ичиндеги оокат жайды кандай кылыш керек, тамак аш канча даш керек, үйдүн атмосферасы кандай куруш керек, ошону үйрөтсүн дейт. Анан үчүнчүсү, ошол күйөөсүнө, эркекке баш үйү, ага кандай кызмат кылып ошону үйрөтсүн дейт да. Ушул үч нерсе кыз кишиге берилгенде, анан кыз киши турмушка чыкканга даяр болду деп айтылат экен да. А бизде көбүнчө кандай болуп калды? Окуу жайды бүтсө эле, ушу баланча жашка келип калса эле, уже турмушка чыгыш керек дейт да. Жок. Негизи ушул үч нерсе алат экен. Руханий тарбия. Руханий тарбия деген эмне? Руханий тарбия деген бул жашоо биз ойлогондой эмес деген экен да. Бул жашоо Алла Таала кылгандай. Адам баласы күнөөкөр. Бул жашоодо идеалдуу эч нерсе жок.
Ошон үчүн мунун жашоодо келген нерсенин баардыгы ысыгы да суу да Кудай тараптан ошону менен кабыл алганды билип, Кудай менен бекем байланышта болушум керек деген ички дүйнөгө тазалык керек. Анан үйдүн ичиндеги атмосфера курууну үйрөнүү, анан күйөөгө баш ийүүнү. Эркек балага да эң биринчи руханий тарбия. Бул жашоодо идеалдуу эчтеке жок. Идеалдуу өзү аял болбойт деген нерсе да. Идеалдуу бала чака болбойт. Баардыгы бир жерден кетет. Ошон үчүн эң жакшысы кечиргенди билиш керек. Кудай кечиргендерди жакшы көрөт деген бир руханий тарбияны алсын дейт эркек балалар. Анан экинчиси үйдөн сырткары бир кесипке ээ болсун дейт. Үй бүлөнү бага турган дейт да. Анан үчүнчүсү аялга урмат сый көргөзө тургандай, аялга жакшы мамиле кыла турган нерсени үйрөнсүн дейт да. Эми кыз кишиге кандай кылыш керек десе, кыз кишиге ошо эркек бир өзүнчө күйөө деген бул өзүнчө бир түр. Ата, ага, эни бул башка, күйөө деген бул башка. Муну мен изилдеп таап, муну изилдеп үйрөнүшүм керек деген нерсени билсин деп баш ийиш үчүн. Аял киши болсо, менин аялым апама кандай мамиле кылсам, эжеме кандай мамиле кылсам, апама да ошондой мамиле кылыш керек деген эреже буга берилсин дейт да. Демек, эркекке аялдардын баардыгына бирдей мамиле кылам. Мен азыр аялыма кол көтөргөндө апама кол көтөрөт белем, же эжеме кол көтөрөт белем деген эреже келсин дейт. Аялына болсо дейт, атама эркелегендей, агама иниме эркелегендей, же болбосо атама агама баланча болгондой күйөөмө антый албайм. Күйөө башкача түр болот дагы, мен буга өзүнчө подход кылып, өзүнчө үйрөнүп, мунун тилин таап кетишим керек деген нерсе берилсин дейт. Анан ушулар берилгенден кийин, анан булар үй бүлө курганга даяр болот дейт. Үй бүлө курулгандан кийин эми эркек ушул нерсесин ишке ашырат, аял ушул ишке ашырат дейт. Эми ишке ашырганда кантип десе дейт, акы талап кылуу эмес экен да. Аял сен деген бизге деген мынтишкин керек экен, мынтишкин керек экен, антишкин керек экен, баланча кылышың керек экен деп баардык акыларды түзбестен, эркекке да сен эркек мынтишкин керек дебестен дейт, эң биринчи өзүнүн милдетин аткарып башта дейт да. Өзүнүн милдетин аткарып башта, булар милдеттерин аткарып баштаса, акылары болсо кээде болот, кээде болбой калат. Мисалы үчүн акы талап кылып баштагандар бар да. Мисалы үчүн аял киши кайненеге чай куйбаш керек экен, ислам дини боюнча, аял киши төлөгөндөн кийин баланы күйөөгө ме деп берип койгондон акылуу экен деп айтылат да. Бул акысы. Бирок милдети бул эмес экен да. Кандай Алла Таала милдет кылат экен? Кой, сен эгерде балаңды сен эмизбесең ким эмизет? Мунун ата энесине чай куюп бербесең ким куюп берет? Муну кылып бер деп Алла Таала ушуну талап кылат экен. А бирок эгерде сен кылбайм десең мейли дейт экен Алла Таала. Бирок ошол кылбайм деп акын эмес, Алла жакшы көргөн нерсени кыла бериш керек экен да. Эркек дагы аял киши ката кетирди, кемчилик кылды, болду. Алла кемчилик бул жараткан бизди баарыбызда руханий тарбиясы бар да бул жакта көргөн. Эми бул жакта келгенде 85%, 100-85% үй бүлөдө бир кулактан киргизип, экиден чыгарып койбой чечилет дейт да ислам дини. Ошон үчүн кулактан киргизип, эки жактан чыгарып коюу. Алла ошондой эле жакшы көрөт деп, алдын ала үйрөнүп кетүү менен болот экен да. Аял киши дагы эркектер бир ката кетти, эки ката кетти, бул жактан кирип, бияктан чыгарып коюу, экөөбүз эри шакак болгондо гана үй бүлө болот экен да. Эри шакак болгондо гана үй бүлө болот экен. Анткени мындай экен. Ислам дининде негизги максат үй бүлө эмес экен да. Негизги максат ушул үй бүлө менен Кудайга жетүү экен да. Эгерде кайсыл бир адам негизги максат үй бүлөнү коюп алган болсо, ага кыйынчылыктан кыйынчылык болот. Кандай? Негизги максат ушул үй бүлөм болду десе, күйөөм ушундай гана болуш керек. Болбой калды, кызычуу башталды. Балдарым ушундай болуп чоңоюш керек. Болбой калды, кызычуу башталды. Максат үй бүлө болчу да. Эркекке дагы ушундай. Бирок андай эмес. Алла Таала ушул үй бүлөгө кандай жакшы мамиле кылып, сабырдуулук кылып, ушул үй бүлөгө кандай жакшы мындай тариздер боло турган болсом, кечиримдүүлүк кылып, өзүм ушул үй бүлөнү оңдоп түзөп бере турган болсом, мен Аллага жетемин деген нерсе болсо, баардык проблема чечилет экен. Мисалы үчүн, даарат бар, анан намаз бар. Даарат негизги максатпы же намазбы? Намаз. Дааратчы? Даарат ушул намазга алып барып коюучу нерсе. Эми элестетиңиз, сиз дааратты негизги максат кылып алсаңыз, бутуңузду жууган проблема болот, башыңызды жууган проблема болот, кыйынчылык боло берет да. А бирок жок, мен бир аз жуудум да, бул намаз окуйм деп турган болсоңуз, бул сизге эч проблема болбойт. Ошон үчүн үй бүлөнү Алла айтты. Мени ыраазы кылгың келеби? Мага жеткиң келеби? Үйлөн, бала чакалуу бол, ошолорго жакшы мамиле кыл, кечиримдүү бол, сабырдуу болсо мага жетесиң. Ошондой болсо үй бүлөдө канча проблема болот, эркекти аялды дагы мимолеттин өтүп кетүү гана болот дагы, ошондон кантип чыгып кетүү гана болот экен да. Акыркы сөзүм, бир 80-90га чыгып калган ата менен апа менен сүйлөшүп атабыз дагы. Сурап атам, ата апасы 90га чыктыңар, канча жыл жашадыңар, кантип силер ушуга чейин келдиңер? Анткени азыр жаштар бат эле ажырашып кетип атышат десе, ата айтат да. Балам менен бир эле мисал келтирейин дейт. Сага түшүнүктүү болуш үчүн. Эгерде акыл эсиң бар болсо ошону түшүнүп ал дейт. Айтыңыз десем, апаң экөөбүз дейт. Бир ушундай учурда чоңойгонбуз дейт. Оюнчук ойноп жатканда эгер оюнчугубуз сынып калса, ыргыт бастан оңдоп алып кайра ойночубуз дейт да. Ошо түшүнүктүү болду. Демек булар кээде күйөөдөн кемчилик кетет, кээде аялдан оңдоп ал дейт. Дароо ыргытпа дейт да. Оңдоп түздөсүң менен жашооңор болот дейт да. Бири-бириңер эр шакак болуп.
Азыр кандай болуп калды? Азыр биздин балдарыбыз бир дөңгөлөккө сынып калса жаңы оюнчук алып бер дейт да. Кукланын бир жерге сынып калса жаңы дейт да. Бул кайсы бир деңгээлде урушуп кетсе жаңы күйөөгө чыгам, жаңы аял алам деген сыяктуу экен да. Жок. Оңдоп түзөп кетип өзүбүздөн сабырдуу болуш керек. Балким ушул аркылуу биз Аллага жетебиз деген нерсени үйрөтөт ислам. Негизги максат Аллага жетип. Ошон үчүн үй бүлөдө ар кандай ылдый өйдө болот. Ошол учурда Алла мени кантип чыгып кетсин деп бул жерде деп ошону изденип чыгып кетүү менен Аллага жетип аткандар. Проблема калып. Ошон үчүн бир тарап кыйналып калып, экинчи тарап ага барып бербей ошол себептен болуп атат да. Бул деген эки нерсе себептен. Биринчиси үй бүлө курганга даярдык көрүшкөн эмес да. Даярдык көрүү кандай болот? Өнүккөн мамлекеттерде үй бүлө куруш үчүн ага үй бүлө институтунан сабак берилет экен да. Бир айлык сабак өтөт экен. Мисалы үчүн мен жаш бала экенмин, үйлөнгөн атам. Мен ошол үйлөнө турган кыз менен бир жума же бир ай келип курс окуп алат экенмин да. Үй бүлө деген кандай өзү, динибизде кандай, ислам маалыматты ошого даярдык көрүп туруп анан үйлөнүшөт экен. Мисалы үчүн Малайзияда жана башка мамлекеттердечи. Ошондо экөөнө бир маалымат берилет экен да, ошол менен экөө жашаганга аракет кылат экен. Инструкция берилет экен. Анан экинчиси себеби мисалы үчүн кыз же бала өзүнө теңге чыкпайт экен, теңде албайт экен да. Тең менен деген макал бар го, динде бар. Кызды эркек бири-бирине теңге чыгыш керек дейт да. Мисалы үчүн байды, орточону дейт да. Өзүнө өзү убактуу өзү мындай ар бир өзүнүн теңине карап чыксын дейт да. Эгер мисалы үчүн билимдүү, турмушту жакшы түшүнгөн илимдүү кыз билимсиз көчөдө эчтеке билбеген, мисалы үчүн баягындай зыян бере турган бирөөгө чыкпасын дейт да. Мисалы үчүн ошол себептен теңди жакшы билбей эле баягы сокур сүйдүм болуп эле баягы эмоцияга алдырып эле чыгып алып ошондон кыйналып аткан учурубуз бар да. Ошон үчүн эки жакты караш керек. Эмнеге кыз турмушка чыгып атканда ата-энелерден уруксат сураш керек. Же болбосо ата-энеси жок болсо ата-энесине жакын болгон өкүлдөрдөн сураш керек десе дейт. Анткени алар улуу болгон үчүн карайт экен. Бул бала теңби, кызыбызга тең эмеспи? Ошого карасын дейт да. Эмне чыгат деп ошол бар экен. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда ушул нерсе зарыл да. Ушул нерсе зарыл болуп турат. Жаш турмушка чыга турган, үйлөнө турган балдарга үй бүлөлүк институт боюнча сабактар берилиш керек. Кыргыз адет салты менен ислам дини жуурулган бир кыска нуска убакытта бериле турган сабактар берилсе, ошондо көп маселе чечилет да. Жок деген ошол нике кыйлып атканда молдолор жарым саат болобу, 1 саат болобу ошону бир кыска нускап айтып бере турган болсо да маселе чечилет. Эми бул кыскараак убакыт, бирок ошондо да айтып кетиш керек. Жөнөкөй эле мисалда талак маселесин да айтып коюш керек. Нике кыйып атканда да айтып коюш керек экен да. Кээ бирөө талактын эмне жөнүндө айтып атасың, молдор нике кыйып атканда маанай түшүрүп деши мүмкүн, бирок бул зарыл. Анткени мен жеке өзүмдүн башымдан билем, канча деген жаш жубайлар, аял эркектер бизге жолукканда, ошол аялыма 3 талак берип салдым, урушуп кетип, чаап салып 3-4 жолу талак бердим дегендер көп кездешет да. Бирок Алла Таала ушуну эреже кылып койгон, 3 талактан кийин кайра жарашы мүмкүн эмес деп айтылат да. Анын үчүн аял башка бирөө турмушка чыгып келиш керек деп. Ошону жаза катары эркекке аялга берген да. Жазалабаса болбойт экен булар депчи. Ал жашы ончу кылып коет экен деп. Анан эмнеге там 3 жолу талак бердим десе, мен талак боюнча маалыматым жок эле дейт да, сурап келсең. Ошол билип эле берип алгам дейт да. А бир эле талак берсең болбойт беле, менин келинчегим 3 сураган дейт да. А биздин кыргыздын аялдары дагы бир эмес 3 сурайт экен. Эркек болсо бир нерсе десе талак дейт экен. Демек булар ушул элементарлуу ушул нерседе маалыматы жок болгондуктан аны алдын ала айтып койсо молдоке же бир айлык сабакта өмүр бою урушканды кыз казан аяк кагышат, ушул ты деген тамгага жакындап айткандагы башка сөздөр менен уруша берсин деген нерсе келет экен да. Ошого дагы анан урушуу маселесине кантип чечиш керек, экөө бири-бирине кандай мамиле кылыш керек, ошол эрежелерин айтып койсо, биринчи айтылган эрежени булар өмүр бою унутпайт экен да. Ошо менен кетишет экен. Анан өкүл апа деген нерсе бар. Буну биз такыр эле башка жака колдонуп алдык да. Бир гана ошол той топурларда бир нерсе белек бекче берсин деген жок. Өкүл апа деген динибизде мындай жок болгон себепте болгон күнү деле бирок кыргыздын салтында бул жакшы нерсе да. Кандай өкүл апа улуу урматтуу кишилер болот, жашоону көрүп койгон. Анан ошол жаш бала менен кызды өмүр өткөнчө ошолорду тарбиялап келет да. Мисалы үчүн ата-энеси айта албаган нерсени апасы айтып берет, атасы айта албаган атасы айтып берет. Уруш болуп кетсе ушулар биринчи чечип коет, кудайлар жаман көрбөсүнчү. Ушулар да тарбиялап кетиш керек болчу да негизичи. Кандай чечиш керек бул маселени, сабактарды берип, ушулар негизи үй бүлөнү сактап кала турган нерселер болуш керек эле. Ошолор жок болгон себептен азыр же аял кыйналат, же эркек кыйналат. Ошол себептен үй бүлө ажырашып, бирөөнү экинчиси зулумдук кылып жапа чегип калган ушулар да.